Assalamu alaikum урматтуу Facebook колдонуучулар, достор, агалар, инилер, эжелер, карындаштар. Азыр мына мен бүгүн кечээден бери мектеп күндөрү башталып атат. Ошого байланыштуу айрык деп китептерди алып калдык. Ушундай китептерди кантип берет мектеп деп белгилүү эле журналисттер, ата-энелер, то есть акчасы жок адамдар эмес, акчасы бар, Кудайга шүгүр, акча таап аткан, бала чакасын багып аткан эле ата-энелер ушундайын алып жазып атканын, чыгарып аткандарын көрүп атабыз. Ошол мектептерди, ошол китептерди ким ошондой абалга жеткирди деген суроо боюнча ала турган болсок, аны дагы ошондой эле бир сиздин балаңыздай, кызыңыздай болгон бир окуучу, тентек окуучу айырып тытып, аны жоопкерсиз ата-эне карабай, анан кийин ошонун негизинде ошондой бир жыртык тытык китептерди мектепке өткөрүп атышат. Анан ал сен жыртык тытык китептерди өткөрдүң деп, аны мектеп болсо ал окуучуну жана ата-энесин айыпка, штрафка жыга албайт, соттой албайт. Азыр элдин баары доолуу. Бир нерсе десең эле беттен алат да. Анан ушундай учурда эми ошо белдүү эле кишилер, силер жок дегенде ошо өзүңөр үлгү болуп, балким айрым китептер табылбай калаттыр. Бирок көпчүлүк китептер азыр Кудайга шүгүр кенен сатыкта, базарларда, китеп дүкөндөрдө жана башка жактарда. Кудайга шүгүр азыр басмакана көп, китептер көп. Басылып чыгарып атат, алып жакшынакай кылып колдонуп балаңарды мектепке жибергиле да. Анан мага азыр бир пост жазсам, астына ошо сен кандай түшүнбөгөн немесең, айылда элдер кыйналып атат, түшүмү жакшы өтпөй атат, акчасы жок, кыйналып атат, аябай эптемей жашоо болуп атат деп атат да. Эми эптемей жашоого келе турган болсок, эптемей жашоо айылда бар, ошондой бир катмар бар. Жанагындай күнүмдүк жанагы уюнун сүтүн саатып, анан кийин ушундай бир эптеп баягы бир күнүмдүк нан чайына жеткирген үй бүлөлөр бар. Андай үй бүлөлөр жөнүндө мен айткан жокмун. Мен айтып атам, ошол жанагы ошол каражаттын, мисалы тойго, ашка, баланчанын түкүнчөсү өтүп кетиптир, кокуйгой, ошого тиги кошумча алып баралы, өткөндө биздин баланчабыз өткөндө тиги ушинтип келди эле деп, ушинтип бири менен катташып жүргөн үй бүлөлөр, адамдар жөнүндө сөз болуп атат да. Бул жерде биз мындайча айтканда толтура эле мындай ар бир айылда, ар бир 3-4 үйдөн биринде, Москвада, Ленинградда, жана башка Новосибирскийде, Камчаткада, Орусиянын көп жерлеринде, Европада, Америкада, сыртта миграцияда жүргөн уул кыздары, бала чакасы бар да, ар бир көбүндөчү. Анан алар акча салат. Акча салган акчалар каяка кетет? Акчалар ошол жанагы айылдагы ошол айыл дейбизби, чакан шаарлар дейбизби, чоң шаарлар дейбизби, Бишкек баш бардыгы тойкана, толгон тойканалар бар. Караколго барасыңарбы, Таласка барасыңарбы, же Баткенге барасыңарбы, кайсы жерге, Ошко барасыңар, бардык жерде тойканалар, кафелер, ресторандар толтурабы? Толтура. Базарлар толтурабы? Толтура. Мал саткандар, мал кенен, анын бардыгы сатылып атат. Ким алып атабы? Адамдар алып атат. Мен ушулар жөнүндө айткым келип атат да, просточу ошончо каражаттар бияктан тияка келип атат, тияктан бияктан ушундай баягы карапайым адамдар, ошол эле адамдар тапкан ташыганын барып той топурга, кийит алам деп базарга барат. Базарга барып ошол кийит саткан соодагердин соодасын жүргүзөт. Базарга барып, мал базарга барып мал алышат.
Анан кийин ошол малга кеткен немес кетирген чыгым менен ал ошол мал ээсин же болбосо мал базарларды байытып атат да. Андан тышкары анан кафе ресторандарга ошо барышат, тойлорго барышат, негизинен тойго, айыл жерлеринде тойлорго барышат да. Район борборлорунда, чоң айылдарында көп жерлерде тойканалар, ресторандар бар. Тойлор күн ара өтүп атат. Ошол той топурлардын бардыгына акчаларын коротуп, анан ошол ресторандардын ээлерин, тойканалардын ээлерин байтып атышат. Мына ошол адамдар жөнүндө сөз болуп атат. Ушундай катмар бизде калыңбы? Калың. Ал эми жанагындай мына ушул катмар, ушул адамдар жок дегенде баласынын окуусун мейли платный окууга бере албайт. Баарындачы акчасы кенен эмес, бирок ошол айрымы мындай көпчүлүгү болгон акчасын тарттап, баласын жакшы мектепке билим берип, жакшы мектепке окутканга аракет кылса деген ойда. Анан эгер ага болбосо жок дегенде ошол китебин жакшынакай айрыктык эмес, мындай бир жакшынакай бир китеп базардан, ошол дүкөндөрдөн китеп сатып берип койсо деген ойду мен айттым да. Бул жерде маселе комплекстүү. Мындай биз эгерде балдарыбыздын ошол келечегинен акча аязак, билим берүүсүнөн биз акча аязак, анда балдардын келечеги ошол баары эле кайра эле Новосибирский, Россиядан, Москвадан ары чыкпайт. Тил үйрөнбөсө, англисче билбесе, кесип бир жакшы бир кесипти нээси болбосо, анда ал баладан эмне чыгат? Кечеги көчөт таптаган бандит чыгат же болбосо мигрант чыгат да. Давайтчы ушул маселеге мындай бир сергек ой жүгүртүп, биз сын көз менен карап, өзүбүздүн келечегибизге мындай сын көз менен карап, кичине ой жүгүрткөн үйрөнбөйлү. Бир нерсе болсо эле беттен алып эле, ой сен Америкада жүрөсүң, анан кийин сен акчаң чөнтөгүңө батпай атат дейт. Тиги как будто мен асмандан баардыгы асмандан түшүп калып аткан. Мен дагы мээнет кылып жүрөм да. Алыста мээнет кылып жүрөм. Бирок ошол биринчи кезекте балдарымдын келечегине, бардык нерсени балдарымдын келечегине салганга аракет кылам. Ошол нерсени башка адамдар да ушундай кылса деп, өздөрүнүн шартына жараша, алына жараша ушундай кылса деп, ошондой каалоом бар. Ошол тилегимди айтам. Билим берүүгө көңүл була жок дегенде, ушул балдарыбызга китеп алып бергенден, тетрад, жакшынакай тетраттын жакшысын, ручканын жакшысын, китептин жакшысын, сумканын жакшысын, ошол портфелдин жакшысын, же болбосо тиги рюкзактын жакшысын алып бергенден аянбайлычы ушул нерсеге мен мындай көңүл бургум келип атат да. Ошол тытык китепти балдар кантип окуйт деп жазып атышат. Ооба, кантип окуйт? Ошон үчүн жакшы китептерди, жаңы китептерди сатып бериш керек. Мектептин баарын карап отура бербеш керек. Эмне үчүн карабаш керек? Анткени мамлекеттен мындай жалпы бөлүнгөн менен, каражат баягы көп болгон менен билим берүүгө мындай келгенде жетпейт. Анткени бизде мамлекеттик мектептер көп. Басым баардыгы эле мамлекеттик мектептер да. Частный мектептер аз эле проценти түзөт. Анан ушундай учурда эмне кылыш керек? Мамлекет бардыгын камсыздаганга жетишпейт. Эмне себептен? Анткени бизде ошол жана Швециядагыдай, Америкадагыдай, Германиядагыдай, Европа өнүккөн өлкөлөрдөгүдөй ошол тапкан каражатынын 30-40%-ин же болбосо 50%-на чейин салыкка төлөгөн эл жок бизде. Бизде жердин салыгын 1 гектар жердин салыгы 350-400 сом. Үйлөрдүн салыгы деле арзан. Бардыгы каяктан мамлекет ал жака ошол китеп дептерге тияка бияка баардыгына каяктан акча табат? Башка тармактардан алып туруп берип атат, чынына келгендечи. Мындай биз комплекстүү карашыбыз керек да. Мисалы ошол Швецияда, Германияда тияк-бияктарда ошончо салык төлөгөн жерде анан мектебине, баардыгына, саламаттык сактоосуна, баардыгына шарттарын түзгөн. Анткени алар чойго налог төлөшөт. Мисалы бир айга бир $3000 тапса, ошол $3000 $1,500 салыгына кетет да. Мисалы Кыргызстандын эсебинен алганда эгерде бир
азыр мисалы бир киши $300 тапса, ошонун $150 салыкка төгүш керек да. Кыргызстанда элестетип атасыңарбы? Ошондой салык төлөсөңөр, анда ошондон кийин анан мындай социалдык камсыздоону, мыкты социалдык камсыздоону талап кылсаңар болот. Тилекке каршы андай мүмкүнчүлүк жок мамлекетте. Давайте ушул нерсени мындай комплекстүү карайбыз. Эмне биз мамлекетке берип атабыз? Мамлекет бизден кандай тиги төлөмдөрдү алып атат? Анан мамлекетке каржы каяктан түшүп атат? Ушуну анализдеп көрүп туруп, анан кийин ошого жараша талап кылсак болот. Анан ошондо уяласыздар, биз талап кыла тургандай деле эчтекебиз жок экен демек депчи. Анан бүт ошол айыл жерлерин карасаң, ошол айыл жерлери, шаарлар, мындай тойканалар бошобойт. Күндө той. Биринчи күнү да той, экинчи күнү да, үчүнчү күн, төртүнчү күнү бардыгы той. Бүттүгү. Анан ошол тойканалардын бардыгын толтуруп аткан карапайым эл. Карапайым элге акча каяктан түшөт? Же малын сатат, болгон түшүмүнүн баарын сатып, анан ошондон түшкөн акчаны той топурга жумшайт, кошумчага. Же болбосо тиги сырттан, миграциядан акча келет. Ал акчаны болсо алып, бечара сиз ошол ата-энесинин колунда калган балдарын окусун, жакшы кийинсин, же болбосо ошолорго бир мал алып, келечегине бир мындай багыттай турган мүмкүнчүлүк түзөйүн, мал келин көбөйтүп коеюн, ошону акчаны ошол жака инвестиция кылайын деген ой менен салат. Аны болсо кеңдер каяка жөнөтөт? Анын баарын той топурга жөнөтөт, расходторго жөнөтөт, тигиге сүйүнчү берет, буга көрүнүк берет. Толгон үй бүлөлөрдү көрүп эле жүрбөйбүзбү? Мына ушул үй бүлөлөрдө кантип китепке акча табылбайт? Ушундай мен кээ бир алган эмелерди көрүп, анан таң каласың да. Эгерде ошо сен китепке бир 1000 сом, 2000 сом таппасаң, анда сен билим жөнүндө сүйлөп эле кой, анда сен келечек жөнүндө сүйлөп эле кой, анда сен мамлекет жөнүндө сүйлөп эле кой, саясат жөнүндө тим эле сүйлөп эле кой да. Биз мындай, давайте өзүбүзгө өзүбүз сын көз менен караганды үйрөнөлү да. Ары бирибиз карап отура бербейчи. Экинчи жагынан алганда, албетте мындай бүгүнкү күндө эми акыбал аябай эле чатак. Же дурустап мындай элден баягы салыкты мындай дурустап чогулта албаган мамлекет да күнөөлүү. Ошол мындай бир жакшы система түзүп албаган, китеп менен камсыз кыла албаган мамлекет күнөөлүү. Бирок ошондой учурда жок дегенде биз ошол мектептеги балдарыбызга китеп, дептерлерди сатып бергенден жок дегенде ошого даяр болушубуз керек. Ошого акча жумшашыбыз керек. Ичине каражатты жумшап коюш керек да. Акча табылат. Табам деген адамдарда акча табылат. Ал эми жанагындай аз камсыз болгон үй бүлөлөр бар. Ошондой үй бүлөлөр аябай жакыр. Андайларга мисалы атайын жанагындай бир кайрымдуулук фонддору, тиги булар бар мисалчы. Ошондой кайрымдуулук фонддорун таап, ошол жактарга кайрылып, биздин китеп жок болуп атат, китеп керек болуп атат. Мисалы кайрылса ошондой бир жардам бере турган бир атайын бир фонддор, же болбосо адамдар, ошондойлор чыгат да. Мындай ак жүрөк, жакшы адамдарчы. Анан бирок көпчүлүгү жанагы маселенин көпчүлүгү жанагы туура эмес жумшалган акчада болуп атат да. Мындай негизсиз туш тарапка, башка жака жок эле дегенде сен эгерде единицага жумшаган, единицага ашы менен жумшаган акчаны экономдосоң, ошол жерден деле бир канча китептин акчасы чыгып калат. Чын-чынына келгендечи, мындай майдаланбайын десең, ушинтип айтырышат да. Анан жалпы алып караганда ошол мисалы эми ушунча болду, социалдык камсыздоо. Мына көп угуп калам мен, Америкада, Европада медицина мыкты экен, мектеп бекер экен, тез жардам 10 мүнөткө жетпей 3 мүнөттө, 5 мүнөттө келип калат экен деген сөздөрдү көп угам да. Бирок ал сөз чын. Америкада да ошондой, Европада деле ошондой деп атышат. Мен ал жакты көрө элекмин, бирок Американыкын так билем. Ошондой. Бирок
бирок деген нерсе бар да, орусча айтканда но. Ошол ноонун артында эмне бар? Олчойгон акчалар төлөнөт. Ал акчалар кактан төлөнөт? Адамдар же страховка алат, камсыздандыруу алат, олчойгон акча төлөйт. Бир мисалы бир эгерде сен толук түрдө камсыздандыруу алам дей турган болсоң, ден соолугуңа полностью башыңан аягына чейин камсыздандыруу, тишиңе, ошол бүт дене боюң баардыгын дарылаганга, бир кокус, бир оорукчан болуп калсаң, бир ооруга чалдыгып бир нерсе болуп калса, жардам керек болсо, жардам алганга, анда толугу менен алсаң бир где-то бир $300 тегерегинде каражатты сен ай сайын ошол камсыздандырууга, страховкага төккөнгө аргасыз болосуң. Болбосо жанагындай кээ бирлер бар, мисалы кайсы жери көбүрөөк ооруса, ошол жерине, ошол областына, денесинин ошол областына карап туруп, анан ошол жерден страховка ошого жараша алат дагы, арзаныраак страховкаларды алышат. Бирок алардыкын жанагындай страховка ошол жерин гана жабат. Мисалы медицинага келгенде, кокус эртең башка жерден бир кырсыктап бир нерсе болуп больницага түшүп калса, анда эртең ал страховка мындай башка частьтарын жаппай калышы мүмкүн. Ушундай мындайча айтканда олчойгон эле суммада страховка төлөшөт. Эгерде страховкаң жок болсо, сен мисалы бир нерсе болуп калды, сага жардам керек болуп калды, ошондо страховкаң жок, бирок сен тез жардам чакырсаң келет сага, сен алып барат, жардам берет, бүт жардамдардын баарын көрсөтөт, дарылайт. Бирок келип туруп сага олчойгон немени, сумманы алып келип туруп колуңа тапшырат. Аны төлөйсүң. Кантип төлөйсүң? Бөлүп төлөйсүңбү же бүтүн төлөйсүңбү? Аны сүйлөшүп чечесиң, бирок төлөйсүң ошол акчаны. Мисалы олчойгон сумманы. Мисалы бир жигит, мен индилерим болот, бир жигит да Америкада, атын айтпай эле коеюн. Америкада ошо жүрүп жол кырсыгына кабылган. Анан аябай катуу кырсыктагандай айтышат. Ошол мындай мен карасам жондорунда эме да, мындай катарынан баягы тигилген толтура тигиштери эмелер бар да. Анан аябай катуу кырсык болгон. Эгерде Кыргызстанда болсо ал тирүү калмак эмес деп айтышат да. Анан медицинанын күчтүүлүгүнөн аман калды деп. Аябай көп убакыт жатыптыр, операция болуптур, сөөктөрү сынган, баардыгын эметкен, тиги бүтүн калбаган сөөктөрдүн ордуна жанагындай темирлерди карматып, чирибей турган темирлерди кармап тиккен, ушинтип аябай дарылап, бутуна тургузуп, жакшынакай кылып туруп, куланынан согулуп туруп аны чыгарган. Анан үйүнө бил келген. Канча бил дебейсиңерби? Бил деген жанагы төлөп коюңуз деген, мындайча айтканда ошол медициналык кызмат көрсөтүүнүн суммасы. Анткени тиги баланын страховкасы жок болчу. Анан ошол суммасы канча дебейсиңерби? $1 миллион. $1 миллион каражат ошол баланын үйүнө келген. Ал кандай төлөп атабы же төлөгөн жок билбейм, кыргыз бала. Мисалы ушундай бир байке айтат, ошол киргенде баягы бир жолу давлениям көтөрүлүп кетти дейт да. Анан давлениямды ченетип коеюн деп больницага кирип, анан Америкадан, Агаядан. Анан давлениямды ченетип эле мындай колтугума бир эме кысты дейт, мындай жанагындай давление ченегич, эмне бирдеме. Анан кийин ошентип туруп эле анан текшерип туруп, анан бара бериңиздер дейт. Анан үйгө кагаз келди дейт. $1000 төлөп коюңуз деп. Мына ушундай олчойгон каражат, олчойгон суммадагы каражат талап кылынган медицина, ошолор албетте качествосу жакшы болот. Бизде ошондой төлөмдөр барбы? Жок, тилекке каршы. Ошон үчүн сен мындайча айтканда, мындай азыркы тил менен айтканда, медицинаңдагы, образованияңда бардыгы хреновый болот да. Ким төлөйт анын аларга? Мамлекетте акча жок, резервда жок, эч кандай жанагындай национальный фонд, национальный благосостояние деген жок. Россиядагыдай, Казакстандагыдай бизде запас акчаларыбыз жок. Тилекке каршы. Азыр эми кумтөрдөн түшүп баштаган акчаны эске албагандачы. Анан ушундай анан жанагы тез жардам келет го. Тез жардам мисалы чакырсаң, тез жардам келсе, ошол тез жардамдын баасы мендеги маалымат боюнча бир где-то $800 деп аткан да. Мындай көпчүлүк жерде $800.
бир тез жардам, эгер страховкаң жок болсо $800 төлөйсүң биз тез жардам келип кеткен үчүн. Ал эми жанагы пожарный келип, кокусу үйүң өрттөнүп бир нерсе болуп, пожарный келип анан үйүңдү өчүрүп кете турган болсо, страховкаң жок болсо, анда $3000 төлөйсүң. А эгер страховкаң болсо, анда что страховкаң жабат. Ошонучу. Ушундай да бекер эч нерсе жок. Бекер эч нерсе жок. Ар бир адамдар ошол өзүнүн алган кызматына жараша жанагындай дополнительный нерселерди, ошо билимди, немени желательно төлөш керек. Же салык түрүндө төлөш керек, же болбосо ошондой образованияга төлөш керек. Төлөбөгөн жерде бардыгы говно болот. Мындайча айткандачы. Кечирип койгула, катуураак айтканым үчүн, бирок ошондой болот да. Анан бекер эле дей берет да. Бул бекер эмнеден калган? Советтер Союзунун убагында мектеп, медицина бардыгы бекер болгон, шарттары салыштырмалуу мындай дурусураак болгон, мүмкүнчүлүктөр көбүрөөк болгон, эми шартына жараша мындай карашканда. Бирок анын баары эмне себептен? Анткени Эшмат, Ташмат, Айгүл, Нургүл бардыгы жалпы адамдардын бардыгы кошулуп бүт мамлекеттик структураларда, мамлекеттик ишканаларда иштешкен. Анткени жеке менчик ишкана деген болгон эмес. Бардыгы магазин болобу, базары болобу, филармонияң болобу, же заводуң болобу, фабрикаң болобу, бардыгы мамлекеттик болгон. Мамлекеттик пландык экономика болгон. Мамлекет пландаган ар бир шереңкенин ден баштап тиги канча квартира салынат, канча жол салынат, бардыгын госплан деген ошол ишкана, монстр ишкана ошол бардык жерде ошолор бүт тейлеген, ошолор пландаган, ошолор чечкен. Анан ушул мамлекетке эртеден кечке бардыгы иштешкен. Кандай иштеген ал башка маселе. Сапаты жана башкасы, канча пайда алып келген ал башка маселе, бирок ошолор иштешкен. Колхоздобу, заводдобу, же башка жакта, башка тармактабы, тигүү тармагындабы, каякта иштебесин, ошол адамдардын тапкан ташыган бардыгын мамлекет алган. Мамлекет өзүнө алган. Анан бир аларга бир айлык берген. Эми жарыбаган эле айлык да, эми балким жакшыраак, азыркыга салыштырмалуу. Ошол кезде өлчөм менен алганда балким жакшыраак болгондур, бирок ошончо айлык берген дагы, анан ошонун жанагы түшкөн каражаттардын эсебинен анан ошол жанагы жумушчулардын үй бүлөлөрүнө бала бакча, андай мындай мектеп, ошол бүт медициналык кароо жана башкасынын бардыгын шарттарын түзгөнгө аракет кылышкан. Бирок ал деле жыр катарлык болгон эмес. Бирок азыркы айрым учурга салыштырмалуу дурусураак болгон деп айтышат да. То есть бул бекер медицинанын, бекер социалдык тейлөөнүн баасы ушундай. Же алар Союз убагында бардыгы мамлекетке, мындайча айтканда, итпекерле иштешкен. Анан ошонун эсебинен мамлекет аларга тиги щедрый болуп, анан алардын бала чакасына келечегине кам көргөн киши болуп, бардыгын анан тиги жанагындай шарттарды түзгөнгө аракет кылган, түзүшкөн да. Ошол кездеги стандартка ылайык сабак берген, мектепке билим берген, медицинасын жана башкасын түзүп берген да. Бирок адамдардын бардыгы болгон эмгеги. Азыр болсо кандай? Азыр болсо бардыгы жеке менчикте. Ар ким өзүң, сен базарга барып соода кыласыңбы? Тапкан акчаң өзүңдүкү. Малыңды сатасыңбы? Багасыңбы, чоңойтосуңбу? Аны саткандан кийин тапкан акчаң өзүңдүкү. Эмне кылсаң дагы ошол тапкан акчаң өзүңдүкү. Алып туруп акчаңды мамлекетке деп туруп берип аткан жоксуң да, туурабы? Ошондон кийин демек ошол Советтер Союзундагы калган тиги система бизге кайтып келсин деп налыганга эч кимдин укугу жок. Анда барыңар мамлекетке барып, кайрадан кайтып барып, мамлекеттин короосуна кирип, анан кийин бүт тармактын бардыгын мамлекетке өткөрүп, анда иштегенге даяр болуш керек. Андай эч качан болбойт. Алып атасыңбы, каражаттап атасыңбы, бөлүшкөндү, төлөгөндү дагы билиш керек. Медицинада,
жана башка да. Бизде менин жеке оюмда ошол медициналык камсыздандыруу киргизиш керек. Милдеттүү камсыздандыруу киргизиш керек. Анткени ооругандар көп. Анан алар мисалы эсебинде бир канча миң сом, 100 000 сомбу канча акча болот. Ошол камсыздандыруу чогулуп берет, төлөй берет. Анан кийин ошол камсыздандыруу счетундагы акчаны алат дагы. Анан мисалы ооруканага жатып калса, алар кайсы жеке менчик ооруканабы, мамлекеттик ооруканабы, кимиси болбосун жанталашып, кабыл алып, өзүнө пациентти тартып, анан аны жакшынакай кылып дарылап, аны клиент катары, пациент катары жанагындай тиги азыркы ооруканадагы лардай кагып силкип жаман мамиле кылбай, аларды чындыгы пациент катары мамиле кылганга өтүшөт. Анткени аларга достойный акча силердин страховкаңардын эсебинен төлөнөт. Бул эмени жанагы программа президенттик шайлоодо Бабанов алып чыккан. Жакшы программа болчу. Ошону мүмкүн болсо азыркы өкмөттөгүлөр ишке ашырса жакшы болмок. Жакшы идея. Анан дагы бир нерсе эстеп калдым азырчы. Негизги мамлекеттин милдети эмне? Адамдардын жашоосун жеңилдетиш керек, бюрократияны азайтыш керек, адамдардын ашыкча түйшүгүн тиги ташбишин азайтыш керек. Ошон үчүн мыйзамдык жанагындай эрежелик шарттарды түзүш керек. Азыр мисалы элдин баардыгы машинанын салыгын төлөш керек деп жүргөндөрүн угуп атам, көрүп атам да. Машинанын салыгы төлөө мурдага салыштырмалуу азыр жеңилдеп калыптыр, кыйла жеңилдеп калыптыр. Бирок бир но бар да. Ошол жанагы Америкада ушундай, кстати. Тиги Бабанов ошол шайлоодо мындай программасында мындай да пункт бар болчу. Жанагы машиналардын салыгын баарын жоюп, анан ошол акча, ошолордун баарын, ошол каражаттын баардыгын жанагы немеге тиги ГСМге, күйүүчү жана майлоочу майларга пошлина катары кошом деген сунушту алып чыккан. Бул мындайча айтканда 1 литрге бир 10 тыйынданбы или 20 тыйынданбы, балким 30 тыйынданбы акча кошулат. Ошол жанагы машиналардын салыгы болот. Анан ал кандай төлөнөт? Ким канча май куйса, кубуна жараша коротот. Туурабы? 2,5 куб болсо, ошого жараша азыраак коротосуң. 5 кубтук машина болсо 5 кубка жараша коротосуң. Ким канча коротсо, ким канча жүрсө, ошого жараша ошол адамдар пошлинаны төлөй берет. Анан ошого жараша салык төлөнөт да. Анан адамдардын баардыгы салык төлөйм деп убара болбойт. Анан кайсы бир бөлүгү салык төлөбөй калып калбайт. Ушундай нерселер бар. Ошон үчүн ошол жанагы бүт неменин баардыгын тиги машинанын салыгынын баардыгын ошол күйүүчү жана майлоочу майларга өткөрүп койсо жакшы болмок. Алар ГСМ кирип атканда эле пошлина кылып туруп, кошумча салык кылып туруп алып жактан. Аны болсо бияктан адамдарга сатат. Ошончо мисалы 10 тыйын төлөсө 10 тыйынды адамдардан алып алат. Болду. Эч ким тиги салыкка барам тигиндей мындай деп башын оорутпайт. Каяктан төлөйм деп сурап жүдөп жүрбөйт. Анткени көбү салык төлөгүсү келбейт. Анан төлөнбөй калып атат да. Канчалаган салыктар. Анан экинчи жагынан ошол ким канча айдаса, ошого жараша салык төлөйт. Бирөө мисалы жылына 3000 километр же 2000 километр айдашы мүмкүн. Жумуштан үйгө, үйдөн жумушка барып келипчи. Анан да санда базарга барып келип. Ал эми бирөө болсо жылына 30.000 километр айдашы мүмкүн. Балким 50.000 километр айдайт. Анан экөө тең машинасы окшош кубтагы, окшош объемдо, окшош параметрдеги машина болсо, анда окшош
бирдей эле салык төлөп калып атпайбы? Бул адилетсизби? Адилетсиздик. Адилеттүү болуш үчүн ошол жанагы салыктын немеси өлчөмү ошол машинанын айдаганына жараша болуш керек да. Аны болсо каяктан алса болот? Ошол ГСМге кошуп койсо болот. ГСМди колдоносуң. Канча литр бензин колдонсоң ошого жараша сен салык төлөгөн болосуң. Болду. Карышкыр ток кой аман. Адамдар да убара болбойт, өкмөт да убара болбойт. Салык кызматы да убара болбойт. Ушундай элементардык эрежелерди киргизип койсо абдан жакшы болмок. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Түнкү саат 12 болду. Эми эс алалы баарыбыз.